Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен деле, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар билгендей эле биздин таңкы студиябызга дагы биздин кадырлуу мейманыбыз келип олтурат. Кесиптеш жакындан тааныштырып өтсөк, Ким деп олтурсаңыздар, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, телекөрүүчүлөр. Кандай келип алдыңыз? Бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды дегиле? Күндөгүдөй эле башталды. Эртең менен эрте туруп, бирок биз 8:30-8ге жумушка барчу элем. Бүгүн башкача болду. Бир аз эртерээк болуп, 7:20 бул эфирге келдим. Буюрса, күн жакшы болот деп үмүттөмүн. Жакшы. Жалпы эле биз телекөрүүчүлөрүбүз менен биргеликте кыргыз баягы кышкы туризм боюнча сөз кылганы турабыз. Деги эле азыркы учурда талаптар кандай, абал кандай ушул кышкы туризм боюнча кененирээк айтып өтсөңүз. Аябай жакшы суроо узаттыңыз. Мен жалпы туризм ковид учурунан баштап мен айта кетейин. Бул 2019-2020 жылдары элибизге түшкөн апаттын негизинен ошол бизге туризм ковид болуп, туризмге дагы аябай чоң сокку урду десек жаңылышпайбыз. Себеби 2019 жылы туристтердин келгени бизге ички дүң продукция деп коет ВВП. Ошонун туризмдин үлүшү 5-2% түзгөн болсо, ал эми 2020 жылы keskin төмөндөп 3-2% түзүп калды. Бул туризм багытына аябай чоң сокку урду десек жаңылышпайбыз. Бирок ошого карабастан ушул 2019-2020 жылдары толук коюлган иш пландар соңуна чыкпай, ушундай кесепеттерге учурадык. Бирок ага карабастан жакынкы арада дагы иш пландарды алдыга коюп, ошонун үстүнөн иштеп келип атабыз. Айтсаңыз, деги эле ушул туризм департаменти тарабынан дагы чет жерлерден туристтерди тартуу аракети болсо керек. Албетте, бүгүнкү күндө ушул ковидтен кийин Швейцария өкмөтү каржылаган биздин эл аралык өнөктөшүбүз бар, Helvetes Кыргызстан деген. Ошол менен биргеликте, ошондой эле биздеги тур бизнестин өкүлдөрү, ошол эле мейманкананын атынан сүйлөгөн жооптуулар баары биргеликте өзү чогуу иш пландарды алдыга түздүк. Ошол эле учурда жумушчу топ түзүлгөн. Ошол менен алдыбызга койгон пландар менен иштеп келе жатабыз. Сиз жана жогоруда пандемия учурунда, ковид учурунда деп айтып калбадыңызбы? Ошолдо тур бизнеске деги эле кандай жеңилдетүүлөр болду? 2019-2020 жылы, 2020 жылы тагыраак айтканда, өкмөт тарабынан тур бизнеске болсо өзгөчө көңүл бурулуп, ошол эле учурда биринчи салыктардан бошотулушту. Биринчи бул. Экинчиси болсо бизде санэпидемнадзор, экотех-инспекция деген көзөмөлүндө болот. Ошолордун баарына бөгөт коюлуп, убактылуу токтоттук. Ошондой эле иш алып барууда убактылуу иштебегендерге салык төлөнбөдү. Ал эми иш алып барып жүргөн тур бизнеске узартылып, өзгөчө бир убакыт берилди. Ошол эле учурда мен белгилеп кетейин, тур бизнес ошол ковид пандемия учурунда аябай соккуга учурап, 20%-дан 80%-га чейин өздөрүнүн кызматкерлерин кыскартканга мажбур болушту. Деги эле айтып өтсөңүз, мына ушу премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков дагы бир топ тапшырмаларды берди. Чындыгында дал ошол тапшырмалар боюнча конкреттүү иштер башталса керек. Конкреттүү иштер да каралып жатабы? Ооба, албетте, быйыл мына январь айында Артем Эдуардович өзү туризм багыты боюнча кеңири жыйын өткөзүп, бизге конкреттүү талаптарды, пландарды койду. Буюрса биз ошол жумушчу топ менен чогуу иш алып барып атабыз. Ошол эле учурда бизде координационный кеңеш деп коет. Ошол координационный кеңеш биригип, биргеликте жаңы мындай канткенде туризмди тез арада өнүктүрүп кетебиз деген багыттын үстүндө тыгыз иш алып барып атабыз. Буюрса ошонун баарын ишке ашырабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Азыркы учурдагы иш-чаралар боюнча сөз кылсак. Азыркы учурда мен алдын ала айта кетпедимби? Кыргызстан Helvetes менен ошол эле Кыргызстандагы тур бизнестин өкүлдөрү менен биргеликте иш пландарды 2020-2021ге түзүлгөн. Мына 19 декабрда биринчи жолу Чоңкурчак тоо лыжасында ачылышын ачып, ошол менен азыр иш алып барып атабыз. Мен дагы белгилей кетейин, буга чейин баягы 2019-2020 жылдары
жана ковидке байланыштуу биз коопсуздук тоо лыжалары боюнча тоолдо коопсуздук эрежелерин улуттук стандарт деп коет. Экономика министринин алдында улуттук кыргыз стандарт деп коет. Ошол 11-буйругу менен буйрук чыгарган. Ошол тоо лыжаларын мен сиздерге толук айтып коеюн. Тоо лыжа базасы боюнча тийиштүү стандарттарды иштеп чыгуу боюнча ошол кабыл алынды. Азыр ошол күндө азыркы күндө иштеп жатат. Бирок ошол эле учурда ковид учурунда бул талаптарды аларга коюп, алардан сураган эмес элек да. Азыр эми баштадык. Деги эле ошо коопсуздук деп калдык. Деги эле ошо чет жерлерден келген туристтерге, жергиликтүү эс алуучуларга деле бүгүнкү күндө коопсуздук шарттары кандай каралган, коопсуз деп толук түрдө айтсак болсо керек, Азыр ошол мен мындан ары алдын ала айта кеткен, ошо тоо лыжа базасы боюнча тийиштүү стандарттар мурун жок болчу. Биз мына 2020-жылы 1-июлда кабыл алдык ушул стандартты. Азыр ошол боюнча толук кандуу көзөмөл жүргүзүп иш алып барып атабыз. Бирок мен айта кетейин, бул жерде бир эле тур операторлорго күнөөнү аударбаш керек, себеби ошол эз алууга барган ата энелерге дагы, элге да кайрылып кетким келет. Өз учурунда ошо коопсуздук сактап, ошол эле учурда тазалыкты сактап, ошол эле учурда балдарына катуу көзөмөл кылып, карап, мындай этият мамиле менен барат деп ушундай чакырып кетет элем. Сөзсүз түрдө статистика боюнча дагы Кыргызстан ошол тур бизнес боюнча 1-орунда турат деп байкап калганбыз. Негизи анан баягы чет элден келген адамдар деле бизде көп. Анан дагы кандай иш пландар жүрүп атат? Мисалы тоолуу аймактарга, алар көбүнчө мисалы Германия болобу, Италиядан болобу, көп чет элдеги мамлекеттерден адамдар келип жатат. Азыркы учурда дагы бир ошол туристтерге дагы ыңгайлуураак бир шарт түзөлүү, же болбосо тосуп алуу максатында ушундай пландар барбы? Албетте, мен биринчиден айта кетейин, жакында эле мына бир 2-3 жума болуп калды, Улуу Британия басмасы The Guardian деген Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин жаратылышын 12 эң мындай барып эз алуу кооз жерлердин катарына киргизди. Ошол эле учурда бир 10 күн аралыгында New York Times деген дагы басмасы бизди топ 20-нын ичине киргизди. Бул деген биздин Кыргызстаныбыздын жаратылышы шарты толук бүгүнкү күндө туризмге ыңгайлаштырылган. Мен туризмде биринчиден бизге чоң инфраструктура керек, жакшы инфраструктура аймактарда курулуш керек. Бирок ага карабастан мен мындай жок деп айта албаймын. Бүгүнкү күндө ар бир аймак өзүнүн туризмге болгон потенциалы чоң. Ошол эле учурда буга чейин дагы өздөрү ошол туризм багытында иштеп келип аткан биздин кесиптештер да бар. Бул эмнен биздин азыркы жакынкы планда бир эле бир область менен чектелбей, ар бир Кыргызстаныбызда ар бир аймак өзүңүздөр билгендей уникалдуу да. Ошол ар бир аймакка кыдырып чыгып, ар бир аймактын өзүнүн туризмге болгон потенциалын аныктап чыгып туруп, анан ошондой тур пакеттерди иштеп чыгалы деп атабыз. Анан жакында эле бизде бизде өзүбүздүн жаңы сайтыбыз чыкты. 3D Кыргызстан деп коет. Кыргызстанда биз ошо 3D картадан көрсөк болот аймактарды. Ошол жерге биздин айтып аткан тур операторлор, ошол эле мейманкана же болбосо ошол эле санаторий баары кирип, ошол сайттан көрүп пакеттерди көрсө, жакын арада ошол көрсө болот. Деги эле мына сайт деп калбадыңызбы? Азыр замандын талабына ылайык интернет өнүккөн маалда жаратылышка кызыккан адамдар ошол сайт аркылуу биздин өлкөбүздүн 7 дубанындагы кызыктуу жерлерди көрө алабы? Мүмкүнчүлүк барбы? Бүгүнкү күндө онлайн аркылуу эле. Бүгүнкү күндө туура белгилеп кеттиз. Мага чейинки мурдагы ушул туризм департаментинин мүдүрү Максат Дамир уулун айта кетиш керек. Максат Конушалиев деген биздин чыган Кыргыздын чыган инсаны бар. Ошол экөө биргеликте ушул долбоорду башташып, үстүнөн иштешкен экен. Анан жакында эле ошону аягына чыгардык. Чыгарып бүттүк. Азыркы күндө ошо Кыргызстандын 7 аймагын толук жайкы туризмин көрсө болот. Бүгүнкү күндө кышкы туризм боюнча иштеп атабыз. Бул деген көп жумушту талап кылат экен. Дрондорду учуруп, тартып, анан сиз туура белгилеп кеттиз. Ошол бүгүнкү күндө областтын жакшы баягы
тарыхый мурастарын жерлерди, ошол эле Сулайман тоо, ошол эле Кыргызстандын баягы жаратылышын кооз жерлерди түшүргөнбүз. Сиз мындан эгер маалымат болбосо, мен эгер сайттан дагы айта кетейин. Tourism.gov check it kg деген сайт. Tourism.gov check it kg. Tourism check it gov.checkit деп коет. Ошол жерге кирип карап көрсөңүздөр болот. Ар бир аймак камтылган. Бүгүнкү күндө эми аймактарда дагы өзүнчө жерлер бар. Ошолордун да үстүнөн иштеп атабыз. Бул да убакыт талап кылат экен. Буюрса баарын ишке ашырабыз деген терең мындай чоң үмүтүбүз бар. Деги эле ооба, негизи ошол каржы тарабына токтоло турган болсок, ошо эс алууда Кыргызстанга караганда чет өлкөгө чыгып эс алып келүү арзанга турат деп айтат эмеспи? Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай? Каржы тарабына. Бул боюнча мен мындан алдын айтып кетпедимби? Мисал үчүн сиз Ысык көлдү айтып атасыз да. Ысык көлдө мисал үчүн жайында баарыбыз эле эс алып жүрөбүз. 300 сомго мисал үчүн жатаканасы бар, 500 сомго деле жатаканасы бар. Эми адамдын табитине жараша ошол кете берет экен да, тамак ашы кошулганда бир эми мындай орточо эсеп менен алганда 500 сомдон 10 000 сомго чейин деле эс алып койсоң болот. 20 000 сомго деле эс алып койсоң болот. Ошолор мындай туристтерге бир аз кыйынчылык жаратып атпайбы? Биз азыркы күндө департамент тараптан эмне жумуш алып барабыз? Мына биз быйылкы жылга иш планыбызга киргиздик. Ар бир аймакка чыгабыз. Ар бир аймактын туризмге болгон потенциалын изилдеп, аныктап чыгып, бул баягыдай өтө кымбат пакет болбойт. 3000 сом, 4000 сом, 5000 сомдук пакеттин ичинде жатаканасы бар, тамак ашы бар, кошумча бонус деп койдук, же ат менен тоодо прогулкасы бар, же болбосо кымыз менен дарылоо деген атайын өзүнчө бонустарды кошуп ушундай пакеттерди иштеп чыгалы деп атабыз. Мен ойлойм, ошол региондордо, ушул туризм аймактарында ушундай атаандашуу болсо, атаандашуунун негизинде мен ойлойм сөзсүз түрдө баалар түшүп, бирдей мындай баага келебиз деген өзүбүздүн мындай тыянагыбыз бар. Буюрса ошолорду ишке ашырабыз деген мындай тилек, жакшы ниеттериңиздер бар. Рахмат. Негизинен ошо көлдөн алыстабай эле туралы. Бизде ошол кереметтүү көлүбүздө сөзсүз түрдө туристтер биринчи эле Кыргызстанга келгенде көлгө барышат, сиз айткандай. Анан пансионаттар көп өтө эле. Пансионаттардын өздөрүнүн каржылары бар, мисалы үчүн кымбаты бар, арзаны бар дегендей. Ошол пансионаттарда мисалы сиздерде иш план жүргүзүлөбү? Туристтер келгенде ушундай талаптар бар деген сыяктуу айтылабы? Пансионаттардын ар бир өздөрүнүн баягы жетекчилерине, же болбосо кароолчуларына. Туура айтып атасыз. Бизде мындай түзмө-түз бизге баш эт деп айта албаймын, бирок биз саясатын жүргүзөбүз. Ошол эле учурда биз Кыргызстан боюнча мына облустук жетекчилерге биринчиден биз кат түрүндө жазабыз. Ошол эле коопсуздукту карап берсеңиздер, тазалыкты карап берсеңиздер, жаратылышта жана экологиялык жайлар бар. Ошолордон суранып биз кат түрүндө жазабыз. Ошондой эле МВДдан ошондой коопсуздук дегенде бир эле баягы милиционерлер барып коопсуздугун караш эмес, ошол эле учурда ат мингенде коопсуздугу бар, мисалы жолдо жүрүү коопсуздугу бар. Баардыгын камтыган мындай коопсуздукка чакырабыз, үндөйбүз. Ошол учурда тазалыкка чакырабыз. Себеби биздин жаратылышыбыз кооз. Анан ошол мына жакында эле иш пландары өттү. Мына Пик Ленинадан 7 тоннадай таштандыны алып, ошолорду чыгардык да. Бул дагы биздин баягы эл аралык өнөктөштөрдүн жардамы менен болду. Деги эле туризм биздин эми биз өзү мындай аз адам болгон менен, бирок мен ойлойм бул азчылыкта деле эмес, кесиптештердин мындай коллективдин азчылыгында биз тыгыз иш алып барып баардыгыбыз жетишкенге аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө бизде Витязь деген ГП бар, ошол сиз айтып аткан Витязь санаторий и пансионат. Ал Маданият, маалымат, туризм министрлигинин алдында. Ошол эле мамлекеттик ишкана ГП туризм деген бар. Баарыбызга маалым болгондой эле, ошо тоо лыжа базаларында буга чейин кандайдыр бир кызыктыруу максатында, билбегендерге үйрөтүү максатында кандайдыр бир окутуулар уюштурулуп келген. Ал эми бүгүнкү күндө ошондой уюштурууларга пандемия бөгөт коюп жатабы деген суроо болуп жатат да.
Бүгүнкү күндө биз ошо биринчи кышкы туризм мезгилинде биринчи биз фестивалдарды уюштуруу жөнүндө, ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча, ошол эле лыжа тебүү боюнча мына ЗИЛде бир жума болуп калды. Үйрөтүүлөрдү окутуучулук жанагылар менен азыр иш алып барып атабыз да. Бул дагы биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен. Ошондой эле биз азыркы учурда ПРООНдун дагы атайын программасы бар. Быйыл 4 область алынган, ошол эле Нарын, Талас, Ош, Жалал Абад. Ушул жерде 4 областта элди окутат. Ошол эле туристтер келгенде кандай мамиле жасаш керек. Ошол эле Booking.com деген бар го, кирип мейманкананы тапса болот, же болбосо ресторанды тапса болот. Ошолорду кантип өзүн регистрация кылыш боюнча, ошол эле учурда бардык ошо туризмди тартуу боюнча окуу уюштурулуп атат. Бул ошол өнөктөштөрүбүзгө дагы терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ал эми бүгүнкү күндө департамент тараптан эмне конкреттүү иш алып барылып атат десеңер, мен силерге кыскача айтып кетейин. Мына Дүйнөлүк банк тарабынан бизге грант бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ал банктын талаптары, бир нече талаптары болгон. Ошо талаптарын биз ыкчам иш алып барып, бүгүнкү күндө биз аягына чыгып калдык. Бул эмнеге грант бөлүнгөн? Бул Ысык көл областында көлдү тегерете айланасына 5 туристтик тейлөө борбору курулат буюрса. Биз ошол жер тилкелерин бүгүнкү күндө өзүбүзгө өткөзүп атабыз. Акыркы мындай учурлары бүтүп калды. Мына буюрса ушул жума бүтсө, анан ушул кийинки айлардан Дүйнөлүк банк өзү тендер өткөзүп, уткан компания ошол жерге 5 туристтик тейлөө борбору түзүлөт. Туристтик тейлөө борбору деген эмне? Бул 150 чарчы метрден турган имарат. Анын ичинде заманбап, алдында заманбап паркинг турат, заманбап кафе, ошондой эле биздин баягы кол өнөрчүлүк бизде аябай өнүккөн да. Сувенирлер, бир бөлмөсүндө ошондой кол өнөрчүлүк биздин сувенирлер, биздин кыргыздын атайын орнаменттери менен ошондой магазин болот. Ал эми бир бөлмөсүндө бул туристтик маалымат борбору болот. Мисалы үчүн көлгө келген адам нарынды билет, маалымат алат. Биз ага даярдап беребиз, жандай кагаздан, электронный дагы буклет катары даярдап беребиз. Бул ошондой турист бир жерге барып калса, ошол калган аймактардын дагы потенциалын көрө алат деген мындай жакшы ой бар. Андан тышкары заманбап ажаткана курулат. Бул ошол тегеретте. Анан бул шарттарды көрүшүп, ыкчам баягы иш алып барганга аябай Дүйнөлүк банк кызыктар болуп. Кийинки жылдарга биз жакшы болдук. Кийинки жылдарга дагы бир областтарды алабыз деген өзүнүн мындай жакшы сөздөрүн айта кетти. Биз да ыраазы болуп калдык аябай. Бул биринчи ушул багытта азыр иш алып барып атабыз. Бул бир. Анан экинчиси тур операторлорго аябай жеңилдетүү үстүндө иш алып барып атабыз. Бул мына жакында эле келе жаткан 2021 жылдын 1-июнуна ЕАЭС мамлекеттеринин алкагында келишим бар. Ошонун негизинде биз да Кыргызстан буюрса бирдиктүү базар деген долбоорго киребиз. Ал жерде бүгүнкү күндө 3 мамлекет азыр ошол долбоор менен иштеп атат. Казакстан, Белоруссия, Россия. Бул деген бирдиктүү базар деген биздин тур операторлор бул жерде эле катталып, ошол эле учурда ЕАЭС мамлекеттин алкагында, мисалы үчүн Россияда болобу, Казакстанда болобу, эч бир регистрациядан өтпөй эле өздөрү барып мекемесин ачып, мисалы үчүн аты, мисалы үчүн Достук дейли. Достук тур компаниясы деп туруп, Россияда болобу, Казакстанда болобу, Арменияда болобу, Белоруссияда болобу, эч бир тиешелүү ал жактын регистрациядан өтпөй эле ачып эле иштей берет. Себеби бизде азыр реестр деп коет, ошол жерден көрүнүп, катталып турат. Башка мамлекеттен ошол биздин сайттан эле кирип көрүп, булар ушундай катталган экен деп эле ошол негизинде аябай жакшы иштер жүрөт. Жакшы жашам, жакшы. Деги эле жогоруда өз сөзүңүздө белгилеп өтпөдүңүз, ошо маалымат боюнчачы. Деги эле ошо өлкөбүздө маалымат жетиштүү деп ойлойсузбу туризм боюнча, же кандайдыр бир жана маалымат буклеттерди дагы да болсо таратуу зарылдыгы барбы?
Мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстаныбыздын толук шарты бар. Толук шарты бар. Мисалы үчүн биз айта беребиз да, именно биз мындай айылдарга чыкканда, ошол эле учурда райондорго чыкканда, ошол жерде жаратылышына барып калсак, мисалы үчүн тоолоруна барып калсак, ал жерде сөзсүз түрдө бооз үй тигилген болот, жок дегенде. Же болбосо мейманканасы бар. Ошол эле учурда азыр эл аябай бул боюнча маалыматы жакшы болгону мен дагы суранып чакырып кетет элем. Мындай сервис деп коет го, мындай кызмат көрсөтүүнү мындай көтөрсөк жакшы болмок да. Ал үчүн айтып атам, мына бүгүнкү күндө биз ошо өнөктөштөр менен семинарларды, эл аралык өнөктөштөрдүн жардамы менен семинарларды уюштуруп, элге кеңири жеткизип, баягы туристти границадан алып өтүп, ошол эле учурда биз көрсөтүп, жаратылышты көрсөтүп, ошондой эле биздин жана тур пакеттин ичинде камтылган иштерди көрсөтүп, жакшы маанайда көрсөтөлү деген оюбуз бар. Бирок дагы деле мен суранып кетким келет, ошол жергиликтүү бийликтерден, ошол биздин жаратылышты таза сактайлы. Эң негизгиси биз ушу таштандылардан жакшы карашыбыз керек да. Ошол кире бериш жерлери аяр мамиле кылып, ошол эле тур операторлордон суранып кетет элек. Мисалы үчүн ошол эле жергиликтүү жерлерде ошо тур бизнес менен жүргөн биздин кесиптештерден суранып кетет элек. Ошо аяр мамиле жасап, ошондой шарттарда таштандыларды таштабай, мындай жаратылышка аяр мамиле жасап, мындай жакшы кызмат кылышса, аябай бул биздин потенциал аябай жогору. Мен ойлойм, бул Кыргызстандын мындай керемет тоолору менен, керемет жаратылышы менен биз сөзсүз түрдө суктанып, туризм, мен ойлойм, бул экономикага чоң киреше алып келе турган тармак болот деп терең ишенебиз. Буйруса бизге ошондой чоң иштерди насип эткен болсун, ошондой иштерди аткарабыз чогуу бирге. Чоң рахмат. Бизде дагы баягы убакыт чектелүү экен, убакыт учкан куш дегендей. Бүгүн ушул кышкы туризм боюнча, деги эле маданият туризм боюнча абдан жакшы маек болду. Сизге дагы студиябызга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кесиптеш ова ушу маек соңунда биз тараптан кандайдыр бир берилбей калган суроолор болсо, агайыбыздын айта албай калган ойлору болсо, сизге маек соңунда кыскача эркин микрофон берели. Мен ойлойм, баарын эле айттык деп, мен бардык кыргызстандыктарга биринчиден чоң салам жана ыраазычылык билдиргим келет. Ошол эле учурда сиздерге рахмат, чакырып ушундай маек курганыңыздарга. Биз дайыма сиздер менен даярбыз, тыгыз иштешип, тыгыз иш алып барганга. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде таңкы коногубуз дал ушул туризм жаатында келип, кененирээк сиздер менен маек куруп, Кыргызстаныбыздын жаратылышы туурасында кененирээк кеп кылып берди. Дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөк. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин ордун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.